Урматтуу Үмүт ТV телеканалынын көрүүчүлөрү, сиздерди түш өткөн ар түрдүү маселелерди элге жана бийликке жеткирүү үчүн эл үнү берүүсүнү WhatsApp аркылуу видеого тартып жөнөтсөңүздөр болот. WhatsApp номерибиз 0553 94 94 84. Эл үнү сиздер үчүн иштейт. Ош облусунун Чаңалай районунун жашоочулары Сары Моголдогу көмүр алуу кенинин абалына ал жактагы шарттарга нааразы. Алар аталган жайдын жетекчилиги баарын өзү көзөмөлгө алса жакшы болмоктугун айтышат. Себеби мындай пикирлешпестиктер күн сайын бир нече ирет кайталанат. Ушунун өзүн Бердубай Примович көрүш керек да. Ишканасын келип бир сыйра текшерип койбосо болбойт. Иштегендери таразалардын портерлердин таразасы чыкпай жатат. 200 килограммдан жетпей жатат. Айтсаң эле алтын деген бар экен, аксакал дебей эле сөгөт экен, тойгозуп жедирет экен. Улам Примов, Бердубай Примовичтер ушуну өзүңүздөр карап көзөмөлдөп койсоңуздар абдан сонун болмок. Элдерди көп ыйлатып койду. Ишканадаңыздар. Жакыныраак такын, жакыныраак. Çağda kurtarsın. Mutfağa kur. Geldin nefes vardı. Ya kut şunu YouTube'a çağıran bugün hoş birim özü göre. Нарын районуна караштуу Учкун айылынын Абдылдаев Жумагул конушунун жашоочулары булганыч суу ичишет. Көрүүчүбүздүн айтымында башка айылдан суу алып келүү бир топ кыйынчылыкты жаратат. Тоң районундагы жолдун абалына нааразы болгон көрүүчүбүз кезектеги видеону жиберген. Видеону көрүүчүбүздүн баяндоосунда окусак. Тоң районунун Оңор өлөң менен Тогуз бактын ортосундагы жол үйгө барып эс алайын десең бет титиреген бойдон калат. Ушуну караган бир чоң жок. Ак Суу районунун Бозучук айылынын 29 жаштагы тургуну Бердибек Канетов Туркиядан операция жасатуу үчүн каражат чогултууга жардам сурайт. Анын айтымында бир топ жыл мурда дос баласы менен күрөшүп жатып ден соолугуна зыян келтирип алган. Анын моюн омурткаларынан жана белинен доо кеткен. Туугандарынын айтымында Бердибек Канетов 3 баланын атасы. Келинчеги менен 2 жыл мурун ажырашып кеткен. Кырсыкка учраганга чейин балдарын өзү багып келген. Учурда баса албай төшөктө жатат. Дарыгерлер Туркиядан операция жасатуу керектигин жана ага $5000 керектелерин айтышкан. Учурда анын акча каражаты жетпей жаткандыгына байланыштуу кайрымдуу адамдардан жардам сурайт. Жардам берүүнү каалагандар 0708 88 11 87 номуру аркылуу байланышсаңыздар болот. Бишкек шаарынын жашоочусу 214 маршруттук таксинин айдоочусунун жумуш учурунда жолго көңүл бурбай жатканын видеого тартып алган. Ал мындай көрүнүштү туура эмес деп эсептейт. Водитель ушинтип телефон менен акча айтып атканын тартып атам. Ошол эле. Жолу просто жолдо кетип аткан эменин эмесин карабай, телефонда бар атасың сүйлөшүп. Тола барбайчы. Сен телефонунда сүйлөшкөн эмең жок да бул жердечи. Окуңчу. Ошол жерде маршрутканын баары ортосу жерде баары өбүшүп кетип баратат, кыпчырыпчы. Сен аны минимайына карабайсың, телефон менен видео менен сүйлөшүп баратасың. Ошол эмеге жооп береби? Сурай берип койчу ошого. Уялбай телефонду кайда өчүрүп койбойчу. Кандай өчүрүп кой. Бул жердин баары күбө болуп турат сагачы. Кандай койчу. Азыр бул жерде илбой эмесинен сурасаң, ошо эмеге жооп береби. Кандай пробкада? Азыр час эмес пробкада тургудайчы.
Qanday şef? Mına. Bu yerdelerge so'rayın. Azibine probkada turdinglarmi? Bu yerda probkada turdukmi? Aytib qo'yinglarchi. Yo'q. Ha, bu bo'lsa video o'zib meni surishib ketib boradi. Sen zaten ömrüne cevap veryapman men. Javob beryapsan. Hozir sen nemada chaspik emas, esda birdan bo'lib qolsan sen. Hech narsaga javob bera olmaysan. Uyalgani qayda telefonda emeni o'zib o'chirib qo'ydim. Ne? Qanday bozor yo'q? Qanday bozor yo'q? Qanday qalyapsan? Qanday qalyapsan? Sen bu yo'lda emeni busqan uchun men senga qalyapman. Бишкек шаарынын Боталиева жана Жаш гвардия көчөлөрүнүн кесилишиндеги жолдун абалынын начардыгына тынчсызданган көрүүчүбүз төмөнкү видеону жиберген. Ал тиешелүү тараптар көңүл буруп коюусун өтүнөт. Ушундай эле көйгөй менен кайрылган көрүүчүбүздүн видеосунда Борборуздагы Салиева жана Будённый көчөлөрүнүн абалын көрүүгө болот. Ал эле эмес, унаалардын жолдон эмес, жөө адамдар басуучу жолдон өтүп бара жатканына күбө болобуз. Это у нас в Бишкеке. Машина у нас ездит по тротуарам. Вот. Смотрите. Видите, как там дорога у нас, а тут тротуар. Тут ездят машины. Как хорошо, да? Как хорошо, да, у нас машины ездят по тротуару. Вот, люди ходят. Тут машину место освобождаем. Вот. Обратите мэр города. Вот нашу дорогу смотрите. Вот. Это у нас в Бишкеке. Бишкек шаарынын 1-май райондук соту депутат Канат Исаевди 12 жылга эркинен ажыратуу чечимин чыгарды. Ага ылайык депутаттын мүлкү конфискацияланып, жаза мөөнөтү аяктагандан кийин мамлекеттик кызматтарда 3 жылга чейин иштей албай турган болду. 2010-жылкы убактылуу өкмөттүн декреттик мунапасына ылайык эл өкүлүнүн жаза мөөнөтү 4-төн 1-ге кыскартылды. Ошондой эле депутат жазасын күчөтүлгөн режимде өтөмөй болду. Законное решение. Прямой трансляция болот. Ну, Честь айтып. элдин баары маалыматты укту, көрдү, баардык көрсөтмөнүн баарын бурмалап, тергөө сот иштери ушундай болот деп ойлогон эмеспиз. Бирок мен былтыр эле жогорку кеңеште мен башыма иш чөлөк деле айткам. Сотторго да эчтеке чечпей алган. Өө жактан кандай да ошондой буйрук чыгарат. Мен мына 2 күндөн бери какшап, далилдин баарын айтсам, бирок ошонун баарын четке кагып, бүгүн ушундай чечим чыгарып атышат. Бирок ага илет, бирок сынбайт. Кудай буйрса баары жакшы болот. Саясий чечим. Саясий чечим. Нормально. Синдромат, блин, камера. Сколько получается? Где-то там. Шишек. Жукоңузчу. Жукоңуз. Держитесь, байка. Все нормально, все хорошо будет. Политическое решение. Сотко алат. Türk basınızlar. Türk bölümü.
Kanatbay, altının biz canındayız böyle. Canındayız. Да, заберем. Мы все с вами заберем. Оставь. Oldu çıkmayız bak sakat. Zaldı boşalt koysanız. Zaldı boşalt koysanız. Adalet, Позор. Вообще. Канал. Вот нормально, ладно? Havayla buttu. Нельзя плакать. Boşalt koysanız. Бишек кылбайт Ош шаарынын Максим Калинин көчөсүнүн жашоочулары биригип жол салып жатышкан. Аларга тоскоолдук жаратып, жолдун ортосуна теректерди тигип алган жашоочуга нааразычылыктарын билдиришет. Видео көрүүчүбүздөн келип түшкөн. Мына жол болуп атат. Мына жолду bir adam мына жолдун ортосуна теректер эгип коюптур. Көрүнүп атабы? Төктүрбөй мына тойгозуп атат мына. Эч ким бизде 50 башлар дагы аралаша албай атат мына. Көчөнү карагандар вообще совсем аралаша албай атат. Мына жол мындай өзү түз кетиш керек мына менен мына. Тереги болгон өткүрбөй атат мына бирок. Şu жол мына. Эки жакка кетет, бияка дагы кетет, бул жакка дагы кетет. Kimden sorattınız? Hocayım mısın sen kocagen? Hocayım ben. O harikacı hocayım ben. Bol alışere bozuyunu bozuk o. Abi git şu orada hakem okuyacağız yolunu. Görüyorsun bunu. Hani yolun bir yerde yolun yok o. Baltığı oğlan koysa yol. Bu bahçe Ağzıyla kara bekler doluyla bakalım. Kotakini boşu var mı be? Kotakini boş. Seninki cevap ver sana. Ne kotakini boşu var mı be? Böyle oynar mı? Mahmut dinlemeye durup konuşuyorum sana. Kaçınız seni. Ben mehnattım bir gün yapmadım. Mahmut Hayırdır kanende? Hayırdır? Sonra hep şöyle desem teregin var dedi. Oğlu göğe köprüydü. bana ulan söyleyeyim. Madem. Sen yolu doğru sürüyorsun. Bir ne görüyor bakılan? Bu bağlı yaptı yaptı. Muamele kıyan joyup ne? Урматтуу Үмүт ТV телеканалынын көрүүчүлөрү, сиздерди түш өткөн ар түрдүү маселелерди элге жана бийликке жеткирүү үчүн ээлүүнү берүүсүнү WhatsApp аркылуу видеого тартып жөнөтсөңүздөр болот. WhatsApp номерибиз 0553 94 94 84. Ээлүүнү сиздер үчүн иштейт.